өзүн сыйлаган ар бир мамлекет, айрыкча өнүгүп жаткан өлкө чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга умтулат. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, эл аралык капиталдын агымы бул экономика үчүн эң пайдалуу. Эң жакшысы бул өндүрүштүк ички түзүмдөрдү жаңылоо, технологиялардын өтүшү, менеджментти, маркетингди алмаштыруу жана жөн гана глобалдык экономикалык процесстерге кадимкидей интеграция болуу. Казакстан пандемияга чейинки аралыкта 300 миллиард доллардан ашык чет өлкөлүк түз инвестицияларды тарткан. Бул сандар бизди экономикадагы чет өлкөлүк акчанын саны боюнча чөлкөмдүк лидер кылды. Албетте, мындай лидерлик жөн келип чыккан жок. Инвестициялар өздөрүнө жагымдуу шарттар болсо гана келет. Ал эми мындай шарттар Казакстанда дайыма жана бардык жолдор менен түзүлүп жатты. Балким инвестор үчүн эң жагымдуу фактор Астана эл аралык каржы борборундагы соттун жана арбитраждын иши болушу мүмкүн. АЭКБ соту чет өлкөлүк бизнеске түшүнүктүү жана тааныш англис укугунун принциптерине ылайык иштейт. Well, there are many Биз көз карандысыз сот жана арбитраждык борбор болуп саналабыз. Бул инвесторлор үчүн чындап жагымдуу. Биринчиден, сот жана арбитраждык борбор бүткүл Евразия чөлкөмү үчүн чындап сейрек мекеме. Мындан башка ушундай эч борбор жок. Көптөгөн арбитраждык борборлор бар, көптөгөн соттор бар, бирок көп жылдык тажрыйбасы, репутациясы бар жана дүйнө жүзүндөгү эл аралык инвесторлордун ишенимине ээ болгон эл аралык чет өлкөлүк соттор менен сотто жалпы укуктун жол жоболорун колдонгон жогорку эл аралык стандартта мындай эч нерсе жок. Ошентип долбоор сейректиги жана сот адилеттигинин эл аралык стандарттарын дүйнөлүк деңгээлде камсыз кылуусу менен өзгөчө болуп саналат. Бардыгына өз талаш тартыштарын АЭКБдагы сотто же арбитраждык борбордо каалаган убакта жана атүгүл онлайн форматта чечүү мүмкүнчүлүгү жеткиликтүү. Эң башкысы экономикалык конфликт болушу жана эки тараптен АЭКБдагы сотто же арбитраждык органда чечүүгө макул болушу керек. Айтмакчы, бул сотто каралган 2000ден ашык иш аймактык өзгөчөлүктөн алыс. Бизнес талаштар дүйнөнүн кайсы бөлүгүндө болбосун бири-бирине окшош. Бардык жерде адилет жана бейтарап сотто жана чечип берүү гана абдан маанилүү. Биз ушул сот же арбитраждык борбор азыр эң жогорку эл аралык деңгээлде адилеттүүлүктү камсыздап жатат деп эсептейбиз. Бирок бул гана эмес. Ал иш жүзүндө жүргүзүп жаткан иштер дүйнөнүн башка бөлүктөрүндөгү жогору эл аралык соттордун жана арбитраждык борборлордун ишин чагылдырат. Мында Казакстандын эмгеги бар. Казакстанга инвестиция салуу мүмкүнчүлүгүн чындап караштырып жатканын айтып жатканынын дагы бир себеби адилеттигин камсыздайт. АЭКБнын соттук арбитраждык борбору 2018-жылдан тартып иштей баштаган. Ушул жылдары 100дөй сот чечими, 500дөй арбитраждык чечимдер жана дээрлик 2000 ортомчулук макулдашуулар кабыл алынган. Алардын мөөнөтүн эске алганда бул абдан тыкыр иш графиги. Ошондуктан алдыда иш дагы көп болчудай. Чынында биз мында Астанада, Казакстанда жана бүткүл Евразияда арбитраждык тажрыйбаны жана эл аралык талаш тартыштарды чечүүнү өнүктүрүүгө олуттуу салым кошууга аракет кылып жатабыз. Жыл сайын эл аралык инвесторлордун арасында жакшырып келе жаткан биздин аброюбуздун алкагында биз дүйнөлүк картадан Астананы эл аралык инвесторлор инвестиция салуу үчүн келе турган борбордук орун катары көрүүнү каалайбыз. Жана эгерде бүткүл дүйнөдөгү башка ишкер адамдарда болгон сыяктуу эле кандайдыр бир жакшы же жаман себептер, келишимдер, инвестициялар боюнча көйгөйлөр болуп калса, анда алар АЭКБга, сотко жана биздин арбитраждык борборго кайрылышса болот. Сиздер бизге ишенсеңиздер болот жана мындан ары да ушундай болот деп күтүп жатабыз. АЭКБ соту өз ишинин масштабы боюнча Казакстан борборунун жана атүгүл Казакстандын алкагынан эч ак чыккан. Азыркы учурда аймактык кеңселер Евразиянын дагы бир нече өлкөсүндө иштеп жатат. Бул Казакстанга карата эч кандай ички же тышкы таасирлерден көз карандысыз экономикалык сот органы активдүү жана ийгиликтүү иштеп жаткан өлкө катары инвестициялык ишенимди күчөтүүгө көмөктөшөт.